Кече 28 февралда Бишкектеги Киев Шопоков көчөлөрүнүн кесилишинде эркек адам өзүнө өрт койду. Мындай маалымат социалдык тармактарга таркаган. Окуя саат 16:00 чамасында болгон. Анда эркек адам өзүнө өрт койгон. Ал тирүү, өрттү көчөдөгүлөр өчүрүп калышкан. Жеринде тез жардам кызматы иш алып барышууда. Күнүбүздөгү болуп жаткан акыркы маанилүү кабарлар менен таныштырып, Аккеме YouTube каналында сиздер менен Адилет Амангулов. Саламатсыздарбы? Орусиянын жарандык коргонуу, өзгөчө кырдаалдар жана табигый кырсыктардын кесепеттерин жоюу боюнча министри Александр Куренков Кыргызстанга иш сапары менен келди. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдады. Кадырлуу меймандарды Манас эл аралык аба майданынан өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев жана Орусиянын Кыргызстандагы элчиси Николай Удовиченко баштаган топ тосуп алышты. Маалым болгондой, бүгүн Орусияда жардам иретинде келген 40 өрт өчүрүүчү унаа расмий түрдө өзгөчө кырдаалдар министрлигине тапшырылмакчы. Кыргызстанга Орусиядан жардам иретинде 40 даана өрт өчүрүүчү унаалар келди. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалымдалгандай, жаңы техникаларды кабыл алуу аземи 1 мартта Бишкектеги эски аянтта өтмөкчү. Гранттык негизде өлкөгө алып келинген техникалар боюнча Кыргызстан менен Россиянын президенттери Садыр Жапаров жана Владимир Путиндин буга чейинки өткөн эки тараптуу жолугушуусунда макулдашылган деп айтылат маалыматта. Март айында Кыргызстанда 2 майрам белгиленет. Ошол эле учурда 2 ишемби иш күнгө которулган. Бул боюнча министрлер кабинетинин токтому чыкты. 8 март шаршемби эл аралык аялдар күнү катары дем алыш деп белгиленди. Ал эми Норус майрамына карата 18 марттан 21 мартка чейин 4 күн катары менен эс алышат. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Венгрияда болуп өткөн эл аралык мелдешке катышып келген мушкерлер менен жолугушту. Бул тууралуу кече 28 февралда мекеменин маалымат кызматынан кабарлашты. УКМКнын төрагасы Улуттук бокс федерациясынын вице-президенти Камчыбек Ташиев жана бокс федерациясынын президенти Умбеталы Кыдыралиев 7-12 февраль күндөрү Венгриянын Дебрецен шаарында болуп өткөн бокс боюнча өткөн эл аралык мелдешине Кыргызстандын атынан катышып келген спортчулар менен жолугушту. Камчыбек Ташиев спортчулардын жеңиши менен куттуктап, боксчулардын эмгек сиңирген машыктыруучусу Тилекмат Энкеевке жана Акыйкат Абагеевке ыраазычылыгын билдирди. Атайын кызматтын башчысы бул жеңишти багындырууда машыктыруучулардын эмгеги зор экенин баса белгилеп, ошондой эле мамлекет спортчуларга ар тараптан колдоо көрсөтүүгө ар дайым даяр экенин айтып, спортчуларды күчтүү жана тайманбас болууга чакырды деп айтылат маалыматта. Бишкекте карате Ашихара боюнча чемпионат өттү. Бул тууралуу мэриянын маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык Бишкек шаарынын мэриясынын диний тарбия жана спорт, туризм жана жаштар министри боюнча департаменти Кыргызстандык Киокушинский будо карате федерациясы менен биргеликте карате Ашихара боюнча Бишкек шаарынын чемпионатын өткөрдү. Тата тимге 40 салмак категориясы боюнча 240 жаш спортчу, ошондой эле 8 салмак категориясы боюнча 100дөн ашык чоңдор чыккан. Туркияда болгон жаңы жер титирөөнүн кесепетинен кеминде 1 адам каза болуп, 69 адам жаракат алды. Күчү 5,5 балга жеткен жер титирөөнүн очогу 3 апта мурда катуу жер титирөөдөн жабыркаган Малатия провинциясына туура келди. Президент Режеп Тайып Эрдоган жапа чеккен аймактарга бир нече күндөн кийин гана жардам берилгени үчүн кечирим сурады. Жер титирөөлөрдүн кыйратуучу мүнөзүн татаал аба ырайынын жана учурдагы инфраструктуранын олуттуу бузулушунан улам биз биринчи күндөрдө талаптагыдай иш кыла алган жокпуз. Тактап айтканда, адамянда бул үчүн кечирим сурайм, деди Эрдоган. Куткаруучулар кыйраган имараттардын урандыларынын астында адамдарды издөө иштери жүргүзүлүп жатышат. Түркия февраль айында бир катар жер титирөөнү башынан өткөрдү. Алардын эң күчтүүсү 6 февралда өлкөнүн түштүк чыгышында катталган. Негизги жер титирөөнүн очогу Кахраман-Мараш провинциясында болуп өткөн. Электрондук колтамга жакында муниципалдык аймактык башкармалыктарда жеткиликтүү болот. Инфоком билдиргендей, мындан ары жарандар бул максатта калкты тейлөө борборларына барбай эле койсо болот. Мамлекеттик ишкана санариптик колтамганын артыкчылыгы катары түндүк тиркемеси аркылуу берилген ар кандай маалыматтардын юридикалык күчүнө ээ экендигин баса белгилешет. Бишкектеги муниципалдык жана унаа токтоочу жайларда онлайн төлөм кабыл алына баштады. Бул тууралуу шаардык мэриядан кабарлашты. Маалыматка ылайык Бишкек тактамолору жана унаа туруктары муниципалдык ишканасы О Денги
каржы кызматы биргеликте сканерлөө коду менен мобилдик капчыктар жана банктык тиркемелер аркылуу төлөмдөрдү кабыл алуу кызматтарын ишке киргизди. Бүгүнкү күндө система Бишкек шаарындагы 12 муниципалдык унаа токтоочу жайларды камтыйт. Бул күнүбүзгө алынган акыркы маанилүү кабарлардан түрмөгү болду. Биздин каналыбызга катталып, жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Ак Кеме YouTube каналы сиздер менен Адилет Аманголов. Эртеңки чыгарылыштан жолугушканча аман туруңуздар.